Kayırma dem oldu. Kayırma! Robertan ben. Жалал Абад шаарында автоунаасынын терезелери мыйзамсыз караңгылатып алгандарга рейд жүрүп жатат. Ага ылайык бүгүн 18 мартта автоунаасынын терезелерин атайын мыйзамсыз күңүртөп караңгылаткандар аныкталды. Катарында бул Kia үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу маңдайкы терезесин өз билемдик менен караңгылаткан үчүн токтотулуп, жеринде протокол түзүлүп, тонировкасы алып салынды. Мыйзамсыз караңгылатылган автоунааларга рейд жүрүп атат. Азыр эле маңдайына жабыштыралыптыр. Бул өз негизи мыйзамдуу кандай болот? Негизинде бул мыйзамсыз. Азыркы учурда эки капталгы терезесине гана уруксат берилген Кыргыз Республикасында. А бул айдоочу маңдайкы терезесине, лобовой терезесине караңгылатып алган үчүн азыр токтотулуп, тиешелүү болгон протоколдор толтурулуп, инспектор тарабынан мыйзам чегинде сейрип жолунан тутат. Азыр айдоочу эмне деп айтып атат негизи? Билген эмесмин деп атат, эми азыр билген эмеспи, билгенби анысы бизге караңгы да. Рейдтеги ишаранын жүрүшүндө терезесин мыйзамсыз караңгылаткандар, жол эрежесин оодоно түрдө бузуп, бейбаштык кылгандар, айдоочулук күбөлүгү, техникалык паспорту жок унаа башкаргандар биринин артынан бири айып короого киргизилди. Жалал Абад шаарынын аймагында эки жерде айып короо бар. Алардын бири Көк Арт кичи районунда жана калаанын негизги көчөсү Түмөнбай Байзаковдо жайгашкан. Учурда эки айып короодо болжолдуу 200 тегерегинде унаа токтотулуп турат. Көпчүлүгү кырсыктан кийин өз убагында салыгын төлөбөгөндөр жана документи жок унаа башкаргандардын автоунаалары. Aileler tarafından iki tane tonirovka girdi. Biri Mercedes, biri Jiguli. Tuğrames Parkovka kılgandan 4 maşina girdi. Uşul kızmat bolup otat. Bari gaylar arkalığa kirgenlerin bari girip bu şeyde turat. Dağdan surao verin gelip kaldı. Жалпысынан канча машина бар бул жерде азыр ушу? Жалпысынан 100 aşıgırak vardı. Kança aydan beri? Murun girgenler 2 aylığı var, 6 ay turganı var, 2 ay turganı var, 10 gün, 3 gün, 5 gün turganlar var. Uraganga түшкөнү бар, без документ киргендери бар. Бүгүн да без документтер да кирип атат. Туура эмес койгондордун баарын алып келип атат. Ачып коеюн. Калаанын аймагына 24 саат ичинде 20 миңге жакын автоунаа кирип чыгып турат. Рейдте бардык кыймыл тыкыр көзөмөлгө алынды. Бул учурда жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлерине баш ийбей, бейбаштык кылгандар да болбой койгон жок. Taşçı! Ne? Taşlara ne oldu? Ne diyorsun? Taşçı mı? Basam abi. Batam ol. Şurasına da genç. 5 saat жумуш убагында, 5 saat аз 5 saat болот жумуш убагында мыйзамсыз айнектерин караңгылаткан айдоочулар 6 айдоочуга протокол толтурулуп, айдоочулук көлүгү жок башкарган айдоочулар 4 автоунаа айып короо кирди. Ал өзүңөр көрдүңөр. Ушундай эле иш чара бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарынын аймагында дагы эле уланат.
2 ай 17 күн болду бүгүнкү күндө. Ошол күндө 141 айдоочу ошол мас абалында айдоочу кармалган. Ошол эле жылы былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл айдоочулар аябай көп болуп атат. Ушул Орозонун күнүндө гана бир аз азайган эле болбосо, бул 2 айдын жыйынтыгында мас айдаган айдоочулар аябай көп болуп атат. Андан сырткары ошол айнектерин баягы алдыңкы терезелерин мыйзамсыз караңгылатылган айдоочулар дагы көбүн эсе бирок учурунда кармалып жазасын чара көрүлүп атат. Жол эрежелерин өздөрүнүн баягы айдоочулук маданиятын билип, жолдо жүрүүдө жол эрежесин так сактап жүрсө, буга чейинки иш-чараларда мисалы биз ошо скутерлерди бүгүнкү күндө аябай көбөйүп кетти. Ошол эле Яндекс компаниясы тарабынан да ачылган скутерлерге байма-бай түшүндүрүштерин жүргүзүп атабыз жолдо жүрүүдө. Буга чейин дагы азыр бир 4 факт катталып калды. Ошо скутер менен именно жол кырсыгы жасалган. Аларга дагы жолдо жүрүү эжелерин толук кандуу жеткирип атабыз. Өткөн жылга салыштырмалуу Жалал Абадта унаа каттамдары өсүп, мас абалында унаа башкаргандардын арты үзүлбөй жатат. Мындан улам бөөдө кырсыктарды алдын алуу, такси, кайра жабдуу аталышындагы рейдтер уланмакчы. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.